Биде бүгүн Кытай калып Кайсы программада качап түшүндүрүп коесуң? Давай. Ассаламу алейкум достор. Бизде YouTube'да жаңы проект роднойлор менен конкени. Бизге келген ар бир конок бул биз менен родной болуп кетиш керек. Кытай калып келип кош келипсиз. Вопростор. Сиз мындай кылбайлы, YouTube'да көп кишилер бар да, сизди тааныбагандар кимсиң ошондо айтып койду. Мен Кытай калмын, моделкамын деп. Модел го, модел. Модел. Өзүңөрдүн приколуңар барбы өзүңөрдөн? Все, ясно. Мен Кытай калмын. Кем о эмеден алып тур. Сиз сүйлөтөсүңөр же кечкече. Акылыкта жакшы. Ошо жөнөкөй эле кызмын. Просто подписчигим көп, силерге салыштырмалуу. Канча подписчик бар? 500 миң. О, подписчиктичи мен карасам, аккаунтка кирейин десем, мындай экен да. 400 бирдеке миңе 500 жакындап. О, мен карадым. 10 миллионун. Ооба, туура, биз кыргыздар өткөн жакшы Сиз көрөт да. покрытаясыз? Анан бирок аккаунтуңуз открытый экен да. Неге мындай полностью закрытый болушун керек да, туурабы? Либо Силерде мындай тема жокпу, допустим, уктишкалардын арасында бул сүрөткө тийбегиле, бул аманат деп коюп. Бизге караганда көбүрөөк подписчик бар экен биринчиден. Кантип көбөйттүңүз? Эчтеке кылган эмесмин. Накруткага канча сом бердиңиз? Өзүнөн өзү мына чып-чын. Өзүнөн өз акчаны берип коз, анан жүрө бересиз, өзүнөн көтөрүп. Ошондой эле. Хорошо, азыр жакындасыз. Сен беркесиңер го, такыр баарыңар эле ушинтип эле. Мына. Оңгурагы. Мына 100 миң, Посещениеби? Посещение за неделю 100 миң деп турат бирок. Эми карап тургула, статистиканы карайбыз. Действияны карайбыз. Просто азыр рекламщиктер да болот да, сайкалга реклама берели дегендер да көрүп. Баян кетип калабыз. 11 миллион. Дагы эмнени көрсөтөбүз? 11 миллион показ бар экен рекламщиктер. Макул, сиз азыр жакында гиф баштадыңыз, анан кайсы моментте түшүндүңүз ушу гиф кылыш керек дегенчи? Мисалы, аянчуу же кандай туруп эле же элдер сурап Кулжуп келет да деп элетмиш. Ал кандай кулжуп келгенде кылат да? Кулжуп бир калыс деген бала келет. Кулжуп айтат. Акчалар менен башыңды айлатат. Ишендирет биринчиден. Карталарын салат. Анан мен туш келем, дама. Анан мен тандап алат. Анан артынан эле баары сени турап бирден эле. Всё, хорошо. Главный приз эмне? Машина. Өзүм Кайсы машина? С-класс. С-класс. Анан ким утат алып призди? Бир бактылуу адам утат. Заранее даярдабайсыңар силер? Андай заранее даярдаганды кече күн уктум окшойт. Кече кимдин гифкасы өттү ошондо? Заранее даярдаган. Кече кимдики мен билбейм кимдики. Просто мындай элдер айтышты да ушундай. Заранее даярдап койсо болот. Аны биз деген компьютерге салабыз да. Компьютер эч качан алдабайт. Так что Ошондо келип отурсаңар болот, ошо биз тандап. Всё, сөзгө ишенели. Эмеде Кытай калмоо 500 миң деп атпайтмы? Эмне үчүн 500 миң болуп кетти мындай? Же ырлар эле тирлеп элек мисалы мындай. Сен ичиң күйбөй анткени. Тут откровенно. Инстаграм аз кишинин. Может уже тетип койгон. Кайдан билесиң? Всё, может билелек чыга элек алыр, э? Просто Ошол ырдап койчу да. адамдын вопросу да бул. Мак ырдап койбойсуң анда ошол ырда. Ырдайм ба? Ырдап кой. Монтаж болот да. Ажырасак сага да мага. Түгөй болор Бул стилет эле турган. Бул хит. Тугандар, бул хит атайын жазат. Жок, чын. Мен биз прикол, анткени мен жүрүп калган конечно, бул эме болду да, баягы кандай десем, ойдо жок эле чыгардык анан. 5 күн ичинде жана көп просмотр бар, жана торт берип аткан, сага торт берип атты. 5 күндүн ичинде 1 миллион просмотр алган да, анан кийин конечно. Бул аябай чоң эме. 5 күнүн ичинде. Бул биринчи жолу Кыргызстанда болгон. Бул YouTube'дабы? YouTube'да биринчи. Эң туура бул 5 күндө 1 миллион алыш абдан оор. Үй бүлө жөнүндө айтасызбы? Сиздин атаңыз жөнүндө, апаңыз жөнүндө, байкеңиз жөнүндө? Мен карапайым эле үй бүлөдө чоңойгом, бирок ошол эле учурда чыгармачыл адамдардын үй бүлөсүндө. Апам Алтымыш Кадыров деген биздин чоң ырчылар бар, залкар. Бул дүйнөдөн көзү өтүп кетти, бирок ошолор солистка болуп иштеген.
убагында. Атам болсо Бек Борбиев. Аяш атамды ушул жаңы ырдап баштаган кезден баштап продюсер болуп мына иштешпей калганына бир 5 жыл болду да. Атам болду эми мен картайдым деп иштешкен жок. Ошол атам азыр Айшта деп берейинчи. Айштанын эмеси аты таанымал эле болуш керек. Кабыл Бөрөбаев. Кабыл Бөрөбаев. Эрнис Бөрөбаев менин бир тууган байкем. Эң улуус Эрнис Бөрөбаев. Анан Тимур Бөрөбаев, Дамир Бөрөбаев, Бекзат Бөрөбаев. Ушугачы вообще ойлонбопсуң деп кой. Эми монда отурасың болду. Жаман Бутту мякары деп эле. Жок, мындай кылыш керек да, мен жана туура эмес сүйлөп алган баарын монтаждан алыш керек. Көрсө деме турбайбы? Мындай кылыш керек. Желательно сен деле алып саш керек. Менчине кесип алып саш керек. Мен кетишим керек экен, жок. Эрнис Бөрөбаев дегенде жүрөгүм. Нурлан Насип жагабы, Нурлан Насип. Ооба. Аваз Акимов жагабы. Ооба. Аяна Касымова жагабы. Салтанат Аширова жагабы. Сен ошондо Эме кандай десем, алар менен такыр катташып көргөн эмесмин, бир да жолдош. Жакпайт ошондой. Жагат, жакпайт деп эле айтам. Аяна Касымова жагабы. Калган эмесмин эми. Жок, жагат же жакпайт деп. Жагат жакшы көрөм. Аяна Касымова жагат. Жагат. Салтанат Аширова жагабы. Конечно, ал нурдаган эми. Эмечи Эрнис Костюмов жагабы. Жагат. Жагат, Жакчу да кой. Жакчу, сонун брат, ушулар кез болот. Откровенно. Вот, мен ушуга алып келатам да адамдар. Кайра беренде. Кайрашдан айтсам. Жок. Жок, ушул боюнча калат. Именно ушул боюнча. Жакпайт деп айтасыңбы же андай? Жакпайт азыр. Эми чынын айтыш керек да. Ооба, Эрнис Костюмов жагабы? Ал ким? Эрнис Костюмов жакпайт. Жакпайт ага. Аны сен билбей койчу. Не кыласың? Мен билбеген адам катары сагырганда мен көп билет экен. Все, хорошо. Все, мен кеттим. Отурган Ушундай, все. Дальше. 400 подписчик алып гиф кылып. Кандай ойлойсуңар? Бир алдына бир жакшы комментарий жазып койгон. Это точно да? Мен Сен кол ушундай кыз беле, уятың барбы сен? Уятың барбы дей турган, аны эчтеке. Жок, мен точно билем, не дейт? Мо жунгалак сысы. Вообще сүйлөп алган, тантык талбар. Жунгалак. Берки. Мо тантыкта ыргыткан. Роднойский общение отпой. Тро? Размоту жол акча аласыңар. Вообще тоңгут экен, Жок, бул эме экен. Заранее эле билип келген окшойт, бир айтып жиберген. Мен билем да силер неге мени чакырасыңар? Эптоптан таш жасай калдым. Эптеп нан табыш үчүн мени чакырасыңар да. Урматтуу ертеңки YouTube ачам деген балдар, бар бир телеканалдын балдары. Жок. Достор, нан жасаган завод ачам деп атсаңар, либо үйдө нан жетпей атса, сайкалды чакырасыңар. Раскрутка кылып, бакыштар эптеп. Жок, мен уксам да. Сайкал керек бизге. Нан таппай атканда Короче, жана эмелер бар го. Коронавирус боюнча эмне ойлор бар? Эме бар го, эле жанагы. Не бар го? Эле? Шок сайкал сагынга тиеби? Көрүп койгула. Шок сайкал эмне Жок, болду? бизде андай шок болду. өлкө сен ошентип жазып коесуз. Ошолор чындапчы? Чын эле акча табыш үчүн жаза берет да. Алар нан табып, бизде нан бар, кудайга шүгүр. Биз мынтип жазабыз. Эмеге описание канча жазалы, хорошо, сиздин оюңуз боюнча. Шок, Гүлжайна Атаканова. Брат, биздин ютубчумда окуп турда Гүлжайна Атаканова, Тагын Эргешев, анан кыз сайкал, как будто үчөө эле иштеп атат да. Но реально үчөө иштеп атат. Ооба. Бирок Бакталиев деген деле бар да, брат. Ким кайсы бизнес айтып атасың? Сеймистер бар да, братан. Турам кирди мына атайын ютубта. Али Фазыл. Хорошо, сиз эме жана сиз үчүн акча таппаш үчүн не деп жазышыбыз керек? Сиздин оюңуз боюнча. Интервью готов деп. Жан кыргызча прикол 2020 деп киргизсек болот. Ай, сен юморың уксам бор мезиле. Ай, ушундай болуп калды го жана эле. Чаппа буну. Мындайбы? Жеш керек. Жок, эме өткөндө ошол. Эме той бар, үйгө дем салып кой кеткен. Жана мындай эме топ берди деп микрофон деп күлүп атпайсыңарбы? Ошол программаны экинчи бөлүгүн тартканда мен продюсерим ошол жазып беретчи да эмелерин чынан. Продюсериз ким да бир жок. Талант Сагынбаев, анан кийин. Талант Сагынбаев, таланттуу продюсер.
ошону жазып бергичеңди эжем киргизиптир да. Эжең ким? Ошо Айсулуу деген Айсулуу эжеси. Анан теманы жазбай эле интервью готов деп коюптур да. Интервью готов. Ошондо ким киргизип атат? Түшүнөт эле. Кыргызча эле сүйлөп атканмын. Учулар мындай чыкса келбегилерге совет үчөлөр жылдай берет, мындай эмес сүйлөбөйт амырт. Мен сайкалдан башка эч ким чакырбай, ушу менен биз акча иштеп, анан болду. Жабабыз проект. Урматтуу достор, мен 2 кызым бар, бирок бүгүн эптеп үйгө нан таап барайын. Максатында Бирок ушул Тайкал деген кыз келип, ушул проектти жаакталганга аракет кылып жатат. Урматтуу Сооронбай Жок, Жээнбеков. токто. Сооронбай Жээнбековго уже обращение кылып атпайбы? Чыгарып коюңуздар. Жок, силер тотпойсуңарбы анан. Бак роднойлор сүйлөй бергиле деп жатат. Сүйлөсөм чычалайсыңар, Жок, биз чычалаган жокпуз, жөн эле. Просто Аябай сонун кыз келди, молодец. Башталды. Бул конок үчүн эле. Мына тагын чалып атат. Ал. Не чалып атат? Громкий. Алсаң. Алло. Сакытай кандай? Жакшы, өзүң кандайсың? Жакшы, сен сурасаң канчаман мен. Акырын сүйлө. Каяктасың сен? Менби кактасам сага удобный болот. Мен районумда болсом удобный болот. Ой, не жаңылык? Жаңылык деле жок, сендечи эмне болдуң сен? Жүрөм. Курсагың кандай деле. Ошо сен курсагым тойгузат экен, бүгүн тамак жасады экен деп жабап атпам. Ух, эне мун эрниз көрүшкөн. Сүйлөшүп аткан жерден кой салдың го? Чыдабай кетти. Мен чыдабай кеттим. Жок, мына блокпост тамашалаш. Билем. Ал жак вообще бизге түшүндүрүүнү деле керек жок. Мына шембесиңер азыр. Ишендик, ана переписканы ачпай эле андан көп. Сагын, мына хоп досум дейт. Всё, болду, ушул менен Сагын деген. Ай, биякта. Досум. Биякта эметен. Алло, Сагын. Эме сен мен досумсуңбу? Кандай удобный деп. Бул суроо уже бир жолу берилген эмес. Бул уже көп жолу берилип аткан суроо. Кандай болду? Кандай болгондо удобный болот? Эмне болду ошондо жабышкаң менен бүттүбү? Сайкал эң мыкты кыз экен, вообще арды айткан. Импровизацияда керек жок. Бүтүр атам деп ойлоп атам. Жок, жакшы кыз андай кыздарды колдон чыгарба. Давай токуз. Өзүн 3-числода сүйлөп, башкача болот мындай. Мен эфирдемин азыр. Чыгып чала алмай бияктан, Алдыга койгон максаттар жөнүндө айтып. Максаттар жөнүндө эмне кылган? Жакында эмне пландар бар? Пландар өтө көп. Ошо пландар жөнүндө кенен айтып бересиз. Гифкадан башка пландарды айтып. Гифкаде. Пландар өтө көп. Баягы гиф менде үчүн биринчи орунда турган нерсе эмес да. Туура. Андан дагы чоң версия максаттарыбыз бар. Чоң гифти. Машина бүткөндөн самолет. Машина бүткөндөн самолет ойнотот деп буга айтып атам мен. Ушундай катуу эле сүйлөрүм. Конечно, конечно. А то уже башка чыгып баратат да. Эме чалып кеттек деле болот как раз. Эки нан берет экен ошо. Да. Дальше Пландарыңыз жөнүндө айтып бересиз. Пландар боюнча дагы. Силер өлө жаман экенсиңер. Эмнеге? Нормально сүйлөп кеткан. Болду. Азыр 2 секунд тынчыйлы. Тынчып өлө ал аны чалгачма, пожалуйста. Хорошо, biraz тынчып ал, анан кийин кайра сурайбыз, Ошентчи бир минута молчание кылып тургачы. Мындайда максаттар жөнүндө кененирээк айтып кет, анткени YouTube'да деген бизде 2 миллион просмотр болот буюрса. Анан Ишенбейт го. Даже көз жетпейт го. Буну тамашалашпайт. Жок. Жеңем, айкем алып.
Өзүңөр тынчып алдыңарбы чыгып? Ооба, жакшы биз. Силердин өзүңөрдүн алдагы максатыңарды айтып эле. Жашоодо эмнеге кызып жашайсыңар же ушинтип эле отуруп эле. Биз мындай деп эле элдер шылдыңдаган жашоо. Биз мындай кылабыз. Бүгүн сизди чакырдык, кийинкисине дагы бирөөнү чакырабыз да уже сахарга иштей баштайбыз. Анан кийинкисине уже майга иштеп, уже Кудай буйрса. Бутка турбай анан. Бутка турбай. Шашпай кип турабыз. Сиздин максатыңыз. Ошондо максатты эмне? Бир күн бою сурайсыңарбы? Ооба, сиз айтып Мен айтып атпайм, мен айтпайм. Алдыга коюп койгонбуз биз планды. Ошону мындай иште көрсөтөйүнчү, ато айтып алып кана кошол деп үйрөткөн. Макул мындай кылсак. Өмүр деген Эшиң астына келип. Кана жана максат. Көрбөйсүң. Болбош үчүн. Астыга койгон максаттар коёк. Мада ойнтпедиң беле? Вообще детирмен го. Сөзүңө турбайт экенсиң сен. Кеттик. Мындай болду да. Өмүр деген ырды. Өмүр деген Ой 1 миллион болгондо бул 1 миллион болсо сразу чыгарыбыз дегенбиз да. Анан 5 күндө 1 миллион болуп кетерин кактан билип турсуз, ойлогонбуз да 100 000 менен эле калып кетебиз депчи. Бирок максат бар болчу, миллион болуп кетет. Ой, миллион болгондо сразу чыгарабыз депчи. Биз ойлогонбуз керек экен. 3 айда болсо 3 айга чейин шашпай жүрүп кылабыз да дегенбиз да. Мына ошо өтүп кетти, 3 ай өтүп кетти, дагы деле чыгара албай жүрөбүз. YouTube'дачы элдин баары акча танаган жакшы көрөт да. Миллион просмотрга канча сом таптыңар? Откровенно эле айтсаңар. Биринчи 25 000 сом, экинчи 30 000 сом, 35 000 сом, 20 000 сом, 50 000. Ар 1 миллионго 25-30 000. Ар кандай ала беребиз биз ушундай. 30 ар бир айдын 30-сунда. Ой, 19-ында мен бай болом деп эле. Бул ошондо эмне официальный регионный каналдан чыгып атат ошондо миллион подписчик. Кайсы каналдан чыкты? Алма медиа. Алма медиа. Кстати, Алма медиага катталып коңгуроо чалып эскобузда. Ушул жеринде тыт деген пикалка коюп коесуң. Ооба, Алмурут медиа дегенге жазылган болчу. Ошак нормально. Фотограф кой Алмурут деппи? Ошондо серебряный кнопкалар бар уже. Конечно. Жок. Жаман мактанып отурмун. Просто жок, нормально. Жок. Конечно, дегенден алып чыгыш керек болчу да сумкадан. Ну, ошол как раз. Случайно бун чантакка салып койдум эле. Эгер андай кнопка болсочу, мындай селфи кылып, главный экранына коюп, мына деп көрсөтүп коймок. Ошончу миллион биз 100 000ге жеткирип койгулачы, пожалуйста. Обязательно. Алма медиа каналына катталыңыздар. Андан тышкары биздин Lights Creative Group каналдарына катталыңыздар. Алма медиадан реклама чыгат биздин каналга бу жактан бизге. Мындайда Билек болуп атат. Контроллор мындай болуп атат. Инстаграмды башында эмне максатта ачтыңар эле? Жөн эле. Анан попёрло просто. Байкелерим кирбейсиң десе эле жөн эле бирдеке кылып эле ачып алгам иши бар. Общение кылбайлыбы дегендер да? Я. Сурооң кайра бер тууралап бер. Общение кылбайлыбы дегендер да, туурабы? Кимдер? Ошон үчүн ачып алгансың да. Ооба, өзүнчө эле WhatsApp номерим деп жазып кой. Эме. Кималы? Ажырасак дегендерди билбейсиңби? Кайсылыр? Билбейсиңер ошолорду? Бирдап берип коесуз да бир жолу. Мен билбейм. Ажырасак сага да мага. Я болду, миллион алып келдим. Биринчи строчкасынан цепляет го. Фраза келди мага, аябай. Кандай десем? Укканда мына сага. Мааниси жакты мага. Ажырасак деген аябай. Философский экен да. Өтө татаал. Жүнгалак болдучу, пожалуйста. Эй, буга берме? Ушунун атпайм, набар. Я просто чалсы болот экен го. Тийсе болбойт экен, бул аманат деп. Жана деле мен тийип алып, жан дүйнөм пистолет такап салайын дедим. Үйгө барып кичине киренелеп коюш керек да, мындай ары. Кимде өзүңдө? Сурооңор эмне ошону айтып койчу. Максатта калды. Максат эмес болду, жана 20 000 подписчик деген болду. 20 000 подписчик менен обращаться в директ дегендерге кандай карайсыз? Билбейм мен. Кишинин айтсам, кээде күлкүм келип кетет. Күлкүм келип кетет тура. Кээде билбейм, мага деле балким күлкүсү келет. Бирок мен чынында жетишпей калам. Конечно, 400 000 киши. Анткени мисалы үчүн ырчылык жактан башка, мисалы силер тааныбасаңар, мени башкалар тааныйт да. Тааныйт, аябай таанышат анан. Жок, чын, ал без сарказма. Болду. Так айтып
Зыга да тил келбейт. Сыга саз келгенбиз, зыга да тил келбейт. Ассоциация. Квантал. Азыраак. Кече гедеки. Дальше жанагы 20 подписчиктерге кандай карайсыз? Талантка бир кайрылуу кылсам болобу? Кайрылыңыз. Мага эмне деп алып келдиң эле бияка? Я. Аябай күчтүүлөр. Саку деп. Күчтүүлөр дагы. Мен бүгүн эки. На, продюсер да ушуну айтат. Любой жака тыгып атат продюсер. Мен бүгүн эки эмеден отказ кылгам. Чынында баргым келген эмес. Каяктан? Борченовдон да кимден? Борченов эмес, мен телеканалдардан отказ. Тура телеканалдар келечек жок. Мына бизде келечек. YouTube. Алма медиа. Болду. Жок, сыгандар менен чабышпайбыз биз. Нет, магыржи. Телевидениеде акча жок. Телевидение сага 25 000, 30 000 берип атабы, а YouTube берип атпай турабы. Ошентиптен тура эле келдиң. Эртең буйрса. Мен силерге деле келбейт болчумун, если честно. Неге? Эмне болуп калды? Эти бала. Родной, сен Родной, келчи бияка. Бизде Кытай калдын продюсери конокто кел. Родной располна. мынча родной. Я родной ғой. Карачы мына пальтозу. Помещенияда чечилбеген пальто да. Продюсерский пальто да бул. Эме продюсерге эмне жетпейт айтайынбы, брат? Монда Powerbank да, алло, да. Эки телефон, алло. Алло. Кстати, биз жаңы эле Pro Max алганбыз ошондуктан. О, Промакс. Биз нан таба албай атабыз бияка. Нан таба албай атабыз бияка. Брат, айтсаң, Кытай кал менен иштешпей калганда кийимди чакырасың, кийинки проектиң ким болот? Кытай кал менен иштешпей. Кытай кал менен өмүр бою кутулбайт да бул. Жок, если бы. Вообще, если бы да. Маджик болбойт, Эрнис болбойт, сразу башка. Сразу. Биз өмүр боюга келишимсиз болгонбуз. О, могу сөзүңөрдү YouTubeга чыгарабыз. Өмүр боюга келишип болгонбуз сыган деп койчу. Бияк айткан го, сага эле болот пока. Подожди. Продюсер сүйлөш керек турабы? Эй, мен түшүнбөгөн киши катары. Продюсердин атын айтып, биз менен таанышып. Айто, жанагындай продюсерди айт. Мен элдин атынан ыстыбайт этем бул жерде. Мен чын билбейм да, ошон үчүн бир тааныштырып койсун, анан план, анан алдыга койгон максаттар. Продюсердин аты ким? Продюсер өзү сүйлөсүн анда. Продюсер сүйлөш керек бияктан. Менин атым Талант. Талант. Сагынбаев. Негизи YouTube блогер деп таанышат. Туура, ооба тааныйсың, сен аябай тааныйсың. Жок, сарказм жок, эркекче. Эркекче тааныйбыз, мен лично сени билем, алма медиа. Мактап байке айтты, талант деген таланттуу бала бар, короче, Алма медиа, там, Алмурут любой нерсени жакшы айтат дейт. Анан Көпчүлүк адамдар бакында болот да, мына жоош болот дагы, бирок ичинде аябай кир болот да. Ага караганда бул канчалык ачык болсо дагы, бирок ичи таза да. Өзүн ачык алып жүрөт да. Биз сыяктуу. Ошого жок деле турбайбы. жок. Мендей Биз сыяктуу. Биз. Сен мирдин кезет кумундай. Сен кетип бердиң. Эгерде мен старшинды көп чакырсам болсом, үйчө чыгышып такыр келбегиле. Келгиле бизге, келгиле. Кандай келбеш керек? Жунгаляк мальчик. Ушуну сториске киргизиз. Бирок мен отметка кылып коелу. Керек мага. Старшинды көп чакырсам. Кече жакында эле Канат Шабданбеков деген пранкер бар. Ошол писте ошол кичине тамашага салган болчу. Мен Алматы деп көп таанышат. Айтчы мына. Биздин группабызда кечке мындай. Эң тарын чагыбыз ушул. Жиннет десең Пакинова группа болуп кетет. Ушундай да. Анан Алматы жөнүндө бир сыра бир айча урушканбыз да. Мал тамаша да десем. Жок, мага катуу тийди. Жок, ушундай айтып бер. Ошол историяны. Мен негизи мен контент саясат болчу да, политика болчу да. Андан кийин шоу бизнеске жаңы эле аралашып баштадым да, негизичи мындай алып караганда. Эми ал жакта бакындай аябай мындай серьезно жүрүп, ушундай жүрүп, анан бул жакка келгенден кийин тамашага кичине чыгыбайт кезинде мындай аябай башкача тамаша. Кандай тамаша болду, ошону айт. Мен өзүм жалгыз болсом, Сайкалдын тамашасына мен да чыгыбайт болчумун.
Жүмөлөктөн эми үйгө басылмак вообще. Ошо мен жашабай коймокмун. Өле. Жактым. Ошол өткөндө эле Алматыга барып келгенбиз. Канат айтып атпайбы? Товар салып келген же кандай? Жок, эс алып эле. Мындай эле. Мага мынтип калды да. Алматыга барып. Алматыда сонун да деп кечки мактап мен барып мен эң тамаша көйү, эң шүмшүгү менмин да. Сразу бардым дагы талант жаман бир Америкага барып келгенде эле айтып бир угуп койгулачы десем ошого жакты да, анан ошол жерден кармады да. Элдин баары көлдү, жарылды. Бул тарынып калды. Бул тарынып калды. Бирок мындай болчу да. Сени барат. Мен барат угуп алгы. Ана элдер да угуп алсын, ошо комментарий жазып аткандар. YouTubeга талант алмады. Жок, токтоп тур. Эме болгондо биз бак туристтик компаниялар болот го. Ошолор менен барганбыз, бир компания менен келишим түзүп, анан биз бекер барып ойноп келгенбиз да. Анан барып ошол бардык жактарды көрүп, ну жакты да. Анан келгенден кийин мен жакындарыма аны реклама кылышым керек. Анан буларга айттым, бул Алматы жакшы шаар экен, кооз экен, барып ойноп келели деп мен мактайсың да, туруп реклама бул. Бекер ошончун буларга келип айткан болчумун да аныча. Анан алар башкача кылып туруп, кошуп, этаж үйлөрдү көрүп келипти. Мындай деп 20 этаж көрдүм. Пранк кылып атпайбы канатчы. Анан ошондон кийин азыр YouTubeга кирип, таң Сагынбаев деп жазсаңар, бул жагында Алматы деп чыгат. Бирок Аягында аяктайлы. Болду, аяктайлычы. Аяктайлы. Бизде тиякты күтүп атып, биз делесилерин. Туура эме бизден. биз вообще бакта. Жок, эме да куртак ачып кетти. Барыңыздарды жакшы. Аягында. Мен курсашып койчу. Кыса. Урматтуу достор, ушул YouTube каналга жазылыңыздар, сөзсүз түрдө комментарий жаман болсо деле калтырыңыздар. Жана ошондой эле биздин конокторго эркин микрофон берип баштайбыз. Ошондо биз коноктор болуп калдыкпы? Деп бүтүрбөсүңүздөр. Сайкал чакырганга рахмат. Ошентип эле Актап Торкон үстүндө эле жогуш жүрө берели, Алматыга барсак дагы буюрса ынтымагыбыз тарабатын эч качан. Кандай күндөр өтпөсүн. 20 этажный үйлөрдү көрсөт. Буюрса, Алматаны, Москваны эле көрөбүз да буюрса. Алматаны көргөн Москва жанында. Сизге сөз. Анда эмесе мен билишим келе Урматтуу достор, бул Алматыда жок. Ушундай эрбай. Да кайра. Гүлназ Чынбек кызы, Кайра Алматыга. Алматыга бараткан талант. Ару сезим жараткан талант. Этаждарды көрүп ачылган талант. Келип бизге мактаган. Кайра тамашаны көтөрө алган талант. Бул канал Сайкалдын өзүнүн каналы, ошон үчүн подписка кылгыла, комментарий калтыргыла. Табайм мен да. Бул алдап атат. Бул YouTube'дун өзүнүн эмеси ушундай. Жок. Бул Сайкалдын каналы, жазылгыла, комментарий калтыргыла, колокольчик баскыла. Мен мен силерге. Жок, мен билбеген киши катары сүйлөп. Сизге дагы эркин микрофон берип коелду. Достор, бул каналга жазылгыла. Мындай коштошкучу элдирме? Жок, именно ошолда целчи. Биз деле чогултуп алалы да подписчик. Всё, бүттү. Бүттүргөчү. Ой.